Саламатсыздарбы, урматтуу Тарза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Азыр биз Чолпонбай Төлөбердиев атындагы 2-мектептин астында турабыз. Мектептин организатору Курчак театрдын жетекчиси Бабакана Назгүл эжекебизден интервью ала кетсек. Андыктан каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Саламатсызбы эжеке? Алгач өзүңүз тууралуу тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Менин аты жөнүм Бабаканова Назгүл Абдыласиловна. Ушул Жалал Абад областынын Кара Көл шаарында туулгам. 1982-жылы 27 январда төрөлгөм. Азыркы убакта мектепте мугалим болуп эмгектенесиз. Ким болуп иштейсиз? Мен ушул мектепте Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинде мектептен жана класстан тышкаркы иштердин уюштуруучусу болуп эмгектенем. Балдар үчүн Курчак театры ойнотуп жатышсыз. Бул иш менен иштегениңизге канча убакыт болду? Мен Курчак театр идея негизинен мен ушу Кара Көл шаарында Баластан балдар бакчасында тарбиячы болуп да иштегем 1,5 жыл. Ошондо дагы биз ошо Баластан балдар бакчасына Курчак театр уюштуруп тарбиячылар. Анан ошол жерде дагы эмгектенип, ошол жерде дагы кичинекей бөбөктөрүбүзгө биз баягы жомокторду аткарып берчик да. Анан ушул мектепке келгенден кийин ошол идея аябай мага өзүмө мындай балдар үчүн бир кызыктуу нерсе жаратайын деп, анан ошо Курчак театр директор менен сүйлөшүп, анан директор бул жерде мени аябай колдоп берди. Макул Назгүл, сага ишиңе ийгилик каалаймын. Сен эмне деп эме кылсаң, сага шарт түзүп берем деди. Мына ошо негизинде мен Курчак театрды ачып, мына уже эмгектенип жатамын. Курчак театрды Кара Көл боюнча сиз гана уюштурат экенсиз. Алдыда дагы башка мектептерге же маданият үйүнө дагы уюштурганга оюңуз барбы? Ооба, Куда кааласа, бул Курчак театр боюнча оюм өтө чоң. Себеби мен ушул өзүбүздүн эле мектебибизде ушу 6-7 класстын окуучуларын алып алып, ошо балдарды негизинен баягы тандап алат дейт эмеспи? Мен балдарды тандап алган жокмун. Ошо каалоочу балдар келди. Ошол балдар менен мен баягы балдарды биринчи алганда баары бир балдар тартынат да көп нерседенчи. Ошо 6-7 класстын кыздар балдарын алып алып, мисалы үчүн сен аткара албайт экенсиң, сен эме катышпа деген нерсе менде болгон жок. Балдардын баардыгын ушул театрга катыштырып, балдардын кызыгуусун арттырганга аракет кылдым. Балдар бул жерден азыр мисалы үчүн театрда балдар эч тартынбай калды. Башында аябай тартыныччы. Мисалы үчүн коён ролун аткарат, түлкү, карышкыр, кемпирдин, чалдын ролдорун ойногондо балдар башында тартынып жүрдү негизинен. Анан кийин уже балдар тартынбай, уже азыркы мезгилде мен олтурган жериме мисалы үчүн мыскал, сен түлкүнүн ролун аткар, коён ролун аткар дей турган болсом, ал турган жеринен аткарат. Себеби балдар уже аябай машыгып калды да. Анан мен Куда кааласа өзүм окуучуларыма айтып эле жүрөм. Балдар Куда кааласа мына шаарыбызга коебуз, мектептерди кыдырабыз, анан жакшы ой тилегим бар. Ошто Курчак театрын билесиңер да. Ошол жака алып барып, балдарды өзүм кружогума катышкан балдарды алып алып, экскурсия кылып, ошол курчактарды көрсөтүп, ошол жактын жетекчиси менен Эшен байке деген бар. Ошо Эшен байкеге алып барып, тааныштырдып, баягы көрсөткүм келет да. Ошо балдардын келечеги, бул Курчак театры балдардын келечеги үчүн өтө жакшы да. Мисалы үчүн келечекте балдар кандай десем, может актер болуп чыгаттыр, актриса болуп чыгат арасынан кыздар. Бул эми Курчак театрында мындай экен да, балдардын сөз байлыгы өсөт бул жердечи. Китекке болгон кызыгуусу артат. Мындайча айтканда көз карашы аябай мындай жакшы болуп калат да. Курчактарды кайдан аласыз же сизде каржылаган бирөө барбы? Курчактарды биринчиден сахна боюнча айтып өтсөм, мисалы үчүн курчактарды ойногонго сөз сахна керек, шырма деп коет. Ошол сахнаны жолдошум даярдап берген мага. 2 шырмам бар, 2 сахнам бар. Бирөөсү чоң класста, начальник класстарга мен ошо жана Курчакка, кружокко катышкан окуучуларым аткарып берет, ойноп беришет. Ал эми 1-класстан 4-класска чейин окуучулар, мисалы үчүн менин курчактарымды алып, өзлөрү көргөн курчактарды, жомокторду, ошолорду аткарып берген үчүн өзүнчө дагы бир сахна жасап койгонбуз. 2 сахнаны жолдошум жасап берген. Ал эми бизде ушул Кара Көл шаарында Бурул деген эже жанагындай токуйт, жашнакай койдун жүнүнөн жиптерди жасап алып, ошол курчактарды биринчи ошого заказ кылгам. Андан кийин демөөрчүлөр пайда болуп, мен ошол демөөрчүлөрдүн атын айтпай эле коеюн, сыр мойдон эле кала берсин. Бишкек шаарынан, анан Оштон алдырам да курчактарды. Мындан башка дагы эмне менен алектенесиз?
мындан башка дагы ошол эми аял кишинин иши оор билесиңер, мектепке келип бала тарбияласак, үйгө барып дагы бала тарбиялайбыз, үйдүн жумушу, үй оокаты дегендей. Ошо жолдошум жардам берем жолдошума. Жолдошум ары карайт, суббота, воскресенье күндөрү айылга кетебиз, аарыларды карашканы. Андан сырткары ошол ишканабыз бар, вулканизация, жанагы машинанын автосервис. Ошо машиналарды баягы балдар иштейт, баары үстүнөн көзөмөлдөп өз карайбыз. Андан сырткары жолдошум аябай мээнеткеч, тоокторубуз бар, бөдөнө чыгарат, инкубатор бөдөнөлөрдү багып, ошо жолдошума жардам берем үйдөн дагы. Эки жумушта иштейт экенсиз, сизге кыйынчылык жаратпайбы экөөнү бир алып кетиш? Экөөнү бир алып кетиш кыйынчылык деле жаратпайт. Эми иш болгондон кийин баардыгына чыдап иштейсиң. Сиз Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз же эмне кылдыңыз эле? Мен эми Кыргызстаным үчүн биз мугалим болуп иштесек, мен эмне кылмай элем, налог төлөйбүз. Ишканама налог төлөп атам ушу Кыргызстан үчүн. Ошол. Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө эки ооз сөз, эркин микрофон. Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө эмне демекчимин? Биринчиден орозоңуздар кабыл болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз элим ушу ар дайым тынччылыкта, токчулукта, жаман оорудан сак болойлу. Анан эмне демекчимин? Ошол силерге да ишиңерге ийгилик каалаймын. Силер да бар болгула, аман болгула, мындан ары да ишиңер өркүндөп өсө берсин. Достор, бул жакта Назгүл эчекенин окуучулары Курчак театрга даярданып жаткан кез экен. Азыр кандай даярданып жатышат, көрө кетели. Саламатсыңарбы окуучулар? Кандай, сен атың ким? Абдулбасит. Ушул убакка чейин канча жомок аткардыңар? 8-7 жомок аткардык. Ошонун ичинен силерге кайсы жомок жагат? Көмөчүнан деген жомок жагат. Себеби дегенде ал жакта мындай көп нерсени чагылдырылган. Ошо. Салам кыздар, силер да Курчак театр ойнойсуңарбы? Ооба. Ошонун ичинен кичине бир үзүндү аткарып кетпейсиңерби Курчак театр? Биз чаңгыр жомогунан үзүндү аткарып коелу. Чоң эне, мен баратам, күтүп туруңуз. Сен кадыр? Ай, неберем, качан келесиң? Чаңгырды бияктан үзө албай жатпайбызбы? Азыр баратам. А бул жерде